Салам достор, бүгүнкү видеороликте мен силерге ушул Sock Public жөнүндө айтып берейин достор. Бүгүнкү видеоролик узун болот. Ушул Sock Public жөнүндө кеңири маалыматын берип өтөйүн достор. Бул Sock Public достор, мындайча айтканда раскрутка сайт, ошондой лайк же болбосо группага адамдар көбөйтүү сайты болот. Бул жерде реальный адамдар, бизге окшогон адамдар өзүнүн мисалы группасы болсо группасыны реклама кылат, ошого биз болгон выступить этсек ошого төлөп берет, же болбосо башка действияларды кылсак бизге акча төлөп берет. Достор, биринчи болуп мен силерге ушул 4 ичин айтып өтөйүн достор. Бул биринчи өзүңөрдүн основной балансыңарды жөн чыгарсаңар болот. Рекламный балансты достор болгону өзүңөрдөн ошол рекламага кетирсеңер болот. Муну силер реферал чакырсаңар, силердин рефералыңар 3 рубль иштесе, 1 рубль основной счетко, 1 рубль рекламный счетко берет. Мен азыр силерге айтып берем ошол реферал жөнүндө дагы. Анан достор, бул жерде силердин достиженияңар бар. Бул жерде силер канча очко иштегениңерди көрсөңөр болот. Бул очколорду кантип получить эткенин дагы бул видеодо айтып өтөм достор. Силер эгерде бир реферал чакырсаңар, өзүңөрдүн ссылкаңар менен бир адам кирип 3 рубль иштесе, же болбосо жөн эле өзүнүн данныйларын толтуруп койсо, силерге 5 очко бериш керек. Эми достор, мой аккаунт деген жерде биринчи болуп туруп сводка деген көрөбүз. Сводка деген достор, бул өзүңөрдүн статистикаңар. Бир күнгө канча иштедиңер, же болбосо акча качан түштү силерге. Мына достор, азыр мен силерге астында мына бул жерде канча иштедиңер, акча кайсы сайттан иштедиңер, же болбосо кимдин заданиясын аткардыңар, же мына достор, реферал чакырган болсоңор, силерге дагы бирөө иштеген болсо, ошентип 1 рубльдан кошулат. Бул жерде мына достор, Равшанбек иштептир. Равшанбек дейт. Так, Турдукан. Ошол достор ушундай болот. Анан так, бул жерде түшүндүңөр деп ойлойм достор. Акчанын силерге түшкөнүн айтып турат. Анан сводкаңар, статистикаңар, бир күнгө канча иштедиңер көрүп турсаңар болот. Мына достор, как пользователь. Задание 5 на сумму 7 рублей. Посвящение 49. Мына өзүңөр көрсөңөр болот. Статистика да достор, булар обычный. Так, эми болсо настройка деген көрөбүз. Настройкадан силер өзүңөрдүн номериңер көрүп алсаңар болот достор. Бул проектте ушунчасы болуп мен регистрация болгон. Менен кийин дагы билбейм канча адам регистрация болгон. 3.400.900.505 орунда турат экен. Бул жерде общий деген жерде мына достор, ушундай катарлар бар. Бизге главный ушул биринчиси менен экинчиси эле, калгандары не важный десек дагы болот. Өзүңөрдүн кошелектөрүңөрдү толуктайсыңар, анан пин кодуңарды жазып сохранить дегенди басасыңар. Достор, мен силерге мындай кеңеш берерим, силерде кошелек эгерде жок болсо, PR же болбосо Kiwi кошелек ачсаңар жакшы болот. Себеби бул кошелектер эч кандай паспортты сурабайт. Кээ бир кошелектер бар, Яндекске окшогон, ага акча салсаңар, мисалы акчаны алат, ал чыгарганда силердин паспортуңарды көрсөткө дейт. Достор, мен YouTube'да көрдүм, бир кыргыз блогерлер ошондой Яндексте рекомендация кылып коюптур. Мен аларга зыян жок достор, эч кандай жаман айткан жок, просто көп болот да. Мага мисалы лично өзү жазды адамдар, ушул акчамды чыгара албай атам, эмне кылсам болот дейт. Силер эгерде бир деле силерде подозрение кылса, эми паспортуңар кыргыз паспорту жаздыңар дейик, бир подозрение кылса, силер Россиянын ошол Россияда жайгашкан офистерге барып өзүңөрдү көрсөтүшүңөр керек. Болбосо акчаңарды эч качан чыгара албайсыңар. Ошол достор, PR менен Kiwi эч качан паспортуңарды сурайт, мына Kiwi сурайт, эгерде силер статусуңарды көтөрөм десеңер. Статус көтөрүшүн достор, просто болгон паспорттун данныйларын жазып коюш керек. Ал кереги деле жок достор. Мен совет берген, жазбай эле койгула, себеби силерден подозрение кылып калса, офиске кел деп чакырышы мүмкүн. Достор, анан анкета и тест деген бар бул жерде. Бул жерде обязательно өзүңөрдүн ушул данныйларыңарды жазып койгула. 18+ кылып койсоңор жакшы. Мен өзүм 2000 жылкы 98 деп койдум просто. Анан
ушул сохранить этсеңер силерге бул жерде очко кошулат. Новичок деген жерге 5 очко кошулса керек. Бул очко достор азыр эмнеге керек экенин дагы айтып өтөм. Анан бул жерде достор тест плюс достижение деген бар. Бул жерде дагы көрсөңөр мен бул жерден уже өткөм. Болгон тестке жооп бересиңер. Эсимде жок достор кандай. Бирок туура жооп бересиңер. Туура болбосо дагы кайра бере берет. Ошону туура кылсаңар силерге дагы 5 очко берет. Достижение деген киребиз эми. Достиженияда достор силер кандай медалдарды алдыңар? Мисалы, первое задание, биринчи задание аткарсаңар силерге мындай достижениялардан мындайча айтканда медаль берет да. Мына достор өзүңүз көрүңүздөр. Новичок писем, новичок посвящение, первый реферал, рефервод новичок, знаток правил. Ошон медалдарды ала аласыңар. Оповещение дейт. Бул жерде силерге мындай сообщение катары айтып турат да, силер канча акча иштедиңер же болбосо каяктан акча келди. Эми достор бул жерде башка эчтеке деле жок. Мисалы, мой рефер деген кирсеңер, силерди ким чакырганын көрсөңөр болот. Мына достор мени чакырган адам ушул адам экен. Тааныбайм ким экенин, өзүм да билбейм. Эми достор бул вкладка бүтүм жабабыз. Эми экинчи вкладка заработать деген достор эң главный бул. Акчаны ушул жерден иштейбиз. Так, биринчи болуп достор бул жерде заданиялардын 4 түрү бар, акча иштөөнүн жолдору. Биринчиси задание, экинчиси посвящение, үчүнчүсү письма, төртүнчүсү серфинг. Биринчи достор заданиядан баштайлык. Мындайча айтканда көптөр үчүн кыйын, мен билбейм, бирок орусчаны билсеңер жеңил эле. Эми бул жерде көрсөңөр достор, по спискам деген жерде мына новые же болбосо автооплата, многоразовый, по рейтингу, избранные деп турат. Бул жерде по типу десеңер өзүңөр категория тандайсыңар. Каалаган YouTube болсо YouTube, соцсет болсо соцсет, регистрация без активности, регистрация активность, инвестиции, постинг, каалаганыңарды тандасаңар болот. Достор, мен силерге азыр YouTube жөнүндө көрсөтүп берейин. Так, бул жерде эмне кылат экенбиз? Так, прокомментировать видеозапись. Мисалы, 5 видеозаписке комментарий койсоңор 1 рубль берет экен достор. Биз итак эле бесплатный комментарий жазып беребиз. Бул жерде ошол комментарий жазсаңар акча берет. Эми бул жерде достор статистика ошол заданиянын 695 адамга төлөнүптүр, 45 адамга отказ, 25 адам кылып жатат, аткарып жатат заданияны. Бул не деген дос? Бул жерде отказ достор, отказ болушу мүмкүн. Мына 45 деген кызыл менен белгиленгени бул отказ. Көптөр калтырушуктар бар. Мисалы, заданияны аткарбай эле мен аткардым дейт. Бирок ал заданияны берген адамга бардыгы көрүнүп турат. Ал аткарбаган, рекламодатель ага отказ берген, акчасын төлөй койгон достор. Эми бул жерде просто посмотреть видео, быстрая ручная проверка. Плачу сразу за просмотр, хороший комментарий и за лайк. Мына достор 21 копеек берет экен. Мен просто көрсөтүп берейин силерге. Мисалы, ачабыз любойне, каалаганды. Эми ушул биринчи төртбүштөктүн ичиндеги задания окуйсуңар. Написать хороший комментарий о компании, о заработке, который он предлагает, только действительно хороший, грамотно развиваемый комментарий, а не 3 слова, иначе задание не будет оплачено. Просто просмотреть минимум, поставить лайк, подписаться на канал. Болгону ошол акча иштөө жөнүндө просто комментарий жазып койсоңар, анан каналга жазылып 1-2 мүнөт видео көрсөңөр силерге берет экен. Бул жерге өзүңөрдүн YouTube каналыңардын ссылкасын коет экенсиңер ответке начать дегенден кийин. Эми достор, так, моментально плачу жеңил дейт. Мен азыр бир жөнөкөйүн тандап туруп, убакыт албаш үчүн тез аткарып көрөйүн. Смотреть ролик до конца, это интересно, поставить лайк, написать хороший комментарий, главное подписаться на канал. Начать выполнение деген басабыз достор. Так, начать выполнение, мен силерге азыр көрсөтүп берейин. Анын каналы ачылат азыр.
мына достор, видеону пауза кылып туруп эле лайк басып туруп, комментарийга просто мисалы классное видео деп койсок болот. Каалагандай жакшы комментарий жазып койсоңор болду. Эми отправить деген басам. Болду достор, өзүм лайк коюп койсом дагы болот. Биз каналга подписаться болобуз. Болду. Эми мен ал жерге өзүмдүн каналымдын ссылкасын коюшум керек. Кандай кылабыз достор? Бул жерде поделиться деген басып туруп, копировать ссылку деген бар, ошону басабыз дагы. Кайтып киребиз. Энди бул жерге коебуз. Так, отправить отчет. Болду достор, азыр мен 21 копейка иштедим. Ал заданияны текшерип көрөт, ошол реальный адам, бизге ошон эле адам. Биз каналга если подписаться болгон болсок жана ушул лайк койгон болсок, бизге акчаны 100% төлөп берет. Кабатыр албасаңар эле болот. Главный достор, заданияны туура аткарыш керек. Туура аткарсаңар эч кандай проблема болбойт. Эми бул жерде регистрация дегендер бар достор. Каалаган кылсаңар болот. Открылся новый перспективный букс. Биткоин, эфир. Перейди по моей реферальной ссылке, зарегистрируйся, сделай 30% просмотра видео. Это сможет сделать в течение 5 минут. Мына достор, жөнөкөй эле экен задание болгону. 30 видеоролик көрөсүңөр, реклама 5-10 секундтук болсо керек. Ошого силерге 2 рубль 30 копейка төлөп берет экен. Эми муну түшүндүк деп ойлойм достор. Бул жерде посвящение деген бар. Так, бул жерде дагы категория бар. С таймером, без таймер деген. Без таймерди бассак достор, мында ачасыңар, назад басасыңар болду. Мына мисалы любойун басасыңар, ушул катардагыларын. Ушул картинкадагы цифраны туура тандайсыңар. 21 болсо 21 басып, переходная через секунд погружается. Болду, назад басабыз. Акча уже бизге келиш керек. Кээде достор задержка болуп калат. Задержка болсо 1-2 минут болушу да мүмкүн. Точно айта албайм канча болушуну. Бирок акча түшөт. Ушундай эле ар бирин басып туруп көрөсүңөр, кайтасыңар. Таймер болсо 40 секундка жакын күтсөңөр керек. 20 секундтан 6 секундка чейин. Письма дейт достор. Письмада азыр көрсөтүп берейин. Так, зарабатывать. Любойун басабыз азыр. Каалаганды. Эми бул жерде ушул жерде текст жазылган болот. Ушулардын ичинде ушул тестке жооп болот. Бул жерде сурооду окуйбуз достор. Мына сколько понадобится времени, чтобы заработать дейт. Мына достор 20 минут деп турат. Ушул 20 минутты тандайбыз. Так, 20 минут. Вы ответили правильно. Перейти на сайт для вознаграждения деген басабыз. Болду достор, видеонун мындай астын көрсөңөр, мына достор таймер болуп атат 55. Ушул акырына жетип келгенде бизге задача берилет. Ошону аткарсак бизге акча төлөнөт. Мен азыр достор паузага коюп турайын, 40 секунд өткүнчө. Так, достор, мына бүтүп калды. 75 деген басам. Болду достор, 51 копейка дейт. Назадты басам, болду. Азыр балансты апдейт кылып көрөйүн, келип калгандыр. Мына достор, өзүңөр көргөндөй 5 копейка кошулду. Ушул болгон, ушундай серфингтерде иштесеңер дагы болот. Так, күн сайын көйүп турат, серфинг дейт. Эми серфингди айтпай эле коеюн достор, бардыңар түшүнөсүңөр. Болгону начать серфинг деген басып, ушундай эле азыркыдай эле таймер болот, ошол бүтсө силерге акчасы берилет. Түшүнүп алдык окшойт экен достор, кантип акча иштегенди. Эми рекламировать деген бар. Эми ушул рекламный балансыңар болсо, задание кыласыңар, заданияны ачасыңар. Бул бизге тиешеси жок. Биз бул жерге акча иштеген келгенбиз. Чаап таштайбыз, мунун кереги жок. Конкурсу деген дагы кереги эле жок достор. Эми реферал дейт. Мына мои реферал деген басабыз. Так, менин рефералым канча достор? Азыр билбейм, бул жерде 11 болуш керек. 11 же болбосо 12.
Так, мына достор, так, Равшанбек деген бар экен, Данияр KG. Мына бул жерде канча иштеген көрсөңөр болот. Силердин рефералыңардын мына бирөө 11 рубль иштептир. 1 рубль. Булар достор жаңы киргендер, булардан жакшы түшүнбөй атса керек, аз акча иштеп. 6 рубль иштептир. Көрсөңөр болот. Эми достор бул жерде эң азыр көрсөтөм. Так, бул жерде түшүнүп алдыңар окшойт, силердин рефералыңар болот. Эми өзүңөргө команда жыям десеңер, ссылки баннер деген басабыз. Бул жерде мына силердин ссылкаңар болот. Ушул ссылканы таратсаңар, иштеймин деген адамдарды силерге 10% болсо керек. Азыр мен силерге көрсөтөм достор, канча точно силерге берерин. Если пользователь первый после рейса станет вашим рефералом, вы будете получать процент от его труда. Ссылка. Так. Достор, эгерде силердин рефералыңар мына көрсөтөйүн, бонус берет. Достор, силер реферал чакырсаңар 2 рубль берет. Эмне кылса берет? Достор, силердин рекламаңарга рефералыңар силердин ссылкаңар менен кирип туруп 3 рубль иштесе, силерге 1 рубль основной баланска, 1 рубль рекламага берет. Мен достор ушул рекламный счеттогундан кетирбей туруп чыгарганды WhatsApp группада түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп беришим мүмкүн. Сурап койсоңор болот. WhatsApp группабызга жоктогулар ссылка видеонун астында болот, кирип кошулуп алсаңар болот. Эми достор, түшүнүңөр окшойт. Бул жерде ушул ссылканы таратсаңар, кел иштесе, биринчи силерге 3 рубль иштесе 1 сомдон основной баланс, 1 сом рекламный берет. Эми канча процент аласыңар? Алар иштеген достор, мисалы силердин аркаңыздан бирөө келип иштесе, алардан эч кандай акча албайт. Силерге 10% өзү ушул компания төлөп берет, Сок Паблик деген. Мына эми очко неге керегин көрүп алгыла достор. Мына менде азыр 41 очко болсо, кийинки 50, эгерде 50 очко болсо, меники студент болот экен. Мына көрсөңөр, доход от первого реферала, серфинг, письма 10%, 20-25% чейин достор, продвинутый. 200 очко болсо, силер 25% алат экенсиңер рефералыңардан. Эми доход от первого, эгерде задание аткарса, новичок болсоңор 1%, студент болсоңор 5%. Так 5 болуп кетиптир. Эми вывод средств достор, 3 күндө бир жолу эле чыгарсаңар болот. Новичок болсоңор ошол көптөр мындай жазат, акча чыгара албай атат, болсо чыкпай атат. Силер өзүңөрдөн мындай кирип туруп проект менен биринчиден таанышып алсаңар болот. Көптөр эле кирбей эле ал жерде канча иштесе болот экен, не деген сайт, өзүңөр деген ошондой понятасы жок суроолор бергенден көрө кирип көрсөңөр жакшы да. Эгерде студент болсоңор 2 күндө бир, опытный болсоңор 1 күндө бир, продвинутый болсоңор 12 саатта бир чыгарсаңар болот. Достор, эгер новичок болсоңор 10 сомдон көп чыгара албайт экенсиңер, студент болсоңор 50 сомдон көп чыгара албайсыңар 1 күнгө, 2 күнгө бир. Эгерде опытный болсоңор 150 сомдон көп чыгара албайсыңар 1 сутка ичинде. Эгерде продвинутый болсоңор 250ден көп чыгара албайсыңар 12 саат ичинде. Эми бул жерде ушундай достор, дальше кете берген грант мастерге чейин бар. Достор, ушул WhatsApp'тан бирөө көрсөттү, ошол грант мастер экен статусу. Ал өздөрүнүн досторунун телефонуна эле регистрация кылып, ошол акча ала берген экен. Рекламный балансы 1000 сом экен достор. Силер да ошондой кылсаңар болот, каалаган телефонду алып туруп регистрация кылсаңар болот. Бул жерде накрутка кылсаңар болот. Мындай сайттар эч качан жабылбайт жана төлөбөй койбойт. Мен өзүмдүн мындай лично кылып көргөнүмдү айтып жатам. Главный IP адрести өзгөртсөңөр болот. IP адрести өзгөртпөй койсоңор, эки аккаунтуңардан жаап ташташы мүмкүн. Бул достор түшүнгөндөр үчүн айттым. Көптөр түшүнөт ошону. Көптөр түшүнбөгөндөр WhatsApp'ка кирип сурасаңар болот. Так. Түшүндүңөр окшойт деп ойлойм достор. Эми бул жерде дагы не калды? Финансы калыптыр. Вывод средства.
вывести средства деген бассаңар акчаңар чыгара алсаңар болот. Мен алдыңкы видеомда көрсөткөм, мына 7.73 эле секундта келет акча, выплачено деп турат. Ошол достор, саат көрсөңөр 12:41 өткөндө видеону жазып атам достор. Видео жаман болуп калса, негативный комментарий жазбайсыңар деген үмүттөмүн. Ошол достор, кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.